Бурулайдын атасы министрдин мени жолугушууга чакырдым дегени жалган. Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө киши колдуу болгон медициналык колледждин 20 жаштагы студенти Бурулайдын атасы Турдалы Кожоналиев ички иштер министри Кашкар Жунушалиев өзүн жолугушууга чакырбаганын Азаттыкка билдирди. Ал министрдин Бишкектеги басма сөз жыйынында айткан сөзүн четке какты. Кожоналиев эгерде Жунушалиев чакырса барып арыз муңун айта турганын кошумчалады. Мен баш тарткан эмесмин, ал мени чакырган жок. Жалган сүйлөй бербесин. Май айында кызымды жерге бергенден кийин орун басары Сүйүн Өмүрзаковго кирип чыккам. Чакырса бармакмын да. Милиция кызматкерлерине бир эле беренени коюп, өздөрүнө тартып атышпайбы? Видеокамерадагы жазууларды тергөө бүткөндөн кийин көрсөтөбүз дешкен. Тергөө бүткөндөн кийин ал жок болуп турат. Өчүп кеткен деп атышат. Башында баары камерага тартылган, жазуулар бар деп айтышкан. Ошондуктан бул жерде кылмышка милиция да аралашкан деп шектенип атам. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев бүгүн 24 октябрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Бурулайдын атасы Турдалы Кожоналиевди жолугушууга чакырып, бирок ал баш тартып келбей койгонун билдирген. Бурулай Турдалы кызы быйыл 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап, өзүнө да кол салганын билдирген. Окуядан кийин маркумдун жакындары анын көкүрөгүндө НБ деген жазуу жана крест болгонун жарыялап, милиция бул айтылганды четке каккан. Буга чейин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ички иштер министри Кашкар Жунушалиевге бул ишти катуу көзөмөлгө алуу менен маркумдун атасын кабыл алууну тапшырган. Бирок кандуу окуяда кызынан айрылган Турдалы Кожоналиев министр менен жолугушуу болбогонун айтып келген. Окуядан кийин 23 милиция кызматкери тартиптик жазага тартылып, 13-ü иштен бошотулган. Бурулайдын өлүмү боюнча кылмыш ишин Бишкектин Свердлов райондук соту сентябрдан тартып карай баштады. Бүгүн 24 октябрдагы териштирүү күбөлөрү келбей калгандыктан 25 октябрда саат 15:00 ачылган. Саламатсыздарбы, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн высший категория менен доктор Абдыманов заманбап стоматологиялык борбордо бардык кызматтарды көрсөтөт. Жана ошондой эле жуманын ар ишемби күнү мекендештерибиз үчүн тиш алуу акысыз. Октябрь айынан тартып декабрь айына чейин тиш түздөө брекет системасына жана имплантацияга акция жүрөт. 15-20 миңден башталган бааларда брекет жана имплант коюлат. Биздин адрес метро Новослободская 24 саат бою кабыл алабыз.